Оронгон адам банкетке же башка тойлорго барса болобу дейт. Мейли барсын, махрамды эске алыш керек ал жерде. Анан кийин биси дискотека болбосо мейли. Барып уша тойго катышып койсо болот. Тырмакты боёдо оронгон адамга болбойт дешет. Ушуга эмне дейсиз? Туура эле, боёгондон кийин арат өтпөй калат да. Үйлөнө албай жүргөн балдар айтчу келимени айтып коесузбу? Канткенде тез арада үйлөнөт дейт. Муну билбейм мен муну. Робби Аллахумма хирли вахтарли деген бир дуа бар. Аллахумма хирли вахтарли. Я Аллах мага өзүң жакшыртып, жактыргын, жана өзүң тандап бергин деген. Яса Муса алейхиссалам үйлөнгөнгө чейин Кур'ан-ы Каримде дуа бар го. Робби инни лима анзалта илайя мин хайрин факир деген. Ошо Кур'андын аяты да. Ошодан кийин анан Муса алейхиссалам үйлөнгөндө, ошого чейин ушу дуаны окуп жүргөндө, алымдар айтат эми ушу Кудай калса бунун тажрыйбасын көп көргөн, берекеси бар. Үйлөнө элек балдар болсо ушуну окуп жүрсө, иншалла Алла Таалам жакшы жубай насип кылат. Биз өтө тоолуу аймакта жашайбыз. Ошон үчүн жамаат болуп шам намаздан кийин 45 мүнөттөн кийин куптанды окуп алсак болобу? Тарап кетип кайра суукта келип окуп карыяларга өтө оор болот. Караңыздар, ар бир намаз өзүнүн убагында фарыз кылынган. Мынау мисалы 12 айда бардыгы бир учурда боло бербейт да. Күн баткан, куптануу убактысы келгенде дагы. Аз деген ошо бир 45 мүнөттөн ары кээде куптандын убактысы 1 саат 20 мүнөткө чейин чозулуп кетет. Күн батпаганына дажечи. Жай мезгилинде карасаңыздар, бир качанга чейин. Кандай болбосун сиздер мындай кылыңыздар. Муфтиятта атайы ар аймактын качан күн чыгат, күн батат, күн баткандан кийин куптандын убактысы качан келет, баары жазылган. Ошодон чыкпаңыздар. Эң жакшы жол ошол. Каштын негизги кою жагына тийбестен ички каштарды терип коюуга болот.